Эми адамга Кудай бакты ар кандай берет экен. Бирөөнө бак берет экен, бирөөнө кеч берет экен, бирөөнө капыл тапылынан берет экен. Мына мен деле азыр бийликтемин, болгону шоопур болчумун. Азыр элдин арасында ушак жүрөт го, бизди шоопур башкарып атат кээ биринде. Мен деле шоопур эле болчумун, бийликке келем деген үч уктасам оюма келген эмес. Жакшы экен, турмуш экен, капыл тапылбы, башкабы келип калдым. Бирок бийликке келип алышка чейин кыйын экен да. Келип алгандан кийин көп акылдын кереги жок экен. 20% башты иштетип, 80% сөккөндү билсең болду экен. Азыр бир топтору кээ бир кагаз иштерин бүткөрүп келет. Ушундай караймында жарабайт деп устолду бир рамазыкыдай кылып. Эмнеси жарабайт, өзүм деле түшүнбөйм. Баарына макул болгонго болбойт да, жарабайт деп коюш керек экен да. Алар ойлоп калат да, эмнеси жарабай атат болду экен деп. Ошум мынакей отурабыз. Кээде шеф кетип калганда, бир жакка кетип калганда кыйналып калат экенсиң адам. Шеф өзү болгондо эчтеке эмес. Ана бекте шеф отурат, биягында мен отурам атаңгары. Мындай кылып, илгери бул такыр оюма келген эмес. Кана эми бир Кудай бир ишимди оңдоп берип, бирге мен отуруп калсам. Шепбек отуруп калса. Бизде Кыргызстанда ар кандай болушу мүмкүн. Аны да күтө бериш керек, туурабы? Шеф отуруп кала турган болсо мынау жерге, мен бул жерде отуруп айта турган сөзүм көп эле да. Башың барбы деп турсам атаңгары. Бетине талт эткизе. Келиңиz. Кандай жакшы эс алып келдиңизби? Кимдин башы барбы деп кыйкырып атасың? Менден улбуйкуларды. Ой, тынчылык элеби Кыргызстанда? Тынчылык эле эмне болду? О, биздин чегараларды бирөө бузуп кирген эмес го. Ким айтат? Карабашын эле жутсун ошолор. Аксакал кызык, өзүңүздө эле ойлонуп көрсөңүз, аксакал, бизде чегара болсо бузабы бирөө? Жанан эмне эле чуу көтөрүп атышат? Кандай? Чуу көтөрүп эле интернетти. Аксакал, чуу эмес. Туу көтөрдү. Ким? Өзбекстан аксыга туу көтөрдү. Алар туу көтөрдү эле, биздикилер чуу көтөрдү. Аксынын туус. Алар эмнеге бизге туу көтөрөт? Жөн эле. Жо, ал көтөргөн жок. Алар мындай кылыптыр да. Уксаңыз, жана биздикиндей чоң туу жасашыптыр да. Кайсы? Bizde var gotu, ulam ayrılıp atpayбы. Oşonda kılıp bizdikinde kılıp çoğun tuğ жазашыптыр dağanan, alarda toğu jok da. Anan uşu silerдің toğu sayıp turalı, ayrılabı, ayrılbayбы, görölü deşti boldu. Kayra alıp ketişti mi? Alıp gitti. Men ayttım, koy bizde çuğ çıkıp gitti, alıp getkile dedim. Bizdikiler çuğ götürürdü de bolboso tuğ tura vermek ayırdı. Tamam. Bir de men şu çıçkanday nerseni tögül birişet de bizde. Oşu birişet de. Hem tuğandar hem götürse götürüptür de biraz. Tuğu da. Tuğdan mı ne onu? Tuğu sahip koyup durur şu toğu tuğu sahip koydu da bu şınçalık çuğ götürüştü. Yaylanan kuda. Bunda oylun boyu bir de Putin'e bir tuğ verdiler. Ne alıp gitti bir turak koy. Ova? Ova da. Anan canağıdağı bir deme Tukayıp degen kaçıp gitti de böyle. Kim o? Tukayıp? Tukayıp mı kim?
Батукаев. ошол Батукаев. Аны Аны ким качырат аны? Аны элге түшүндүрүп атабыз. Телевизордон кайра айтып атабыз. Биздин бийлик кылмышкерлерге криминалга ушундай катуу согуш ачпадык беле, билесиз. Ооба, ачканбыз, ооба. Катуу согуш ачтык эле, криминалдар коркконунан түрмөдөн качып чыгып кетип атат дедим. Туура. Ушундай качып чыгып кеткенде Эсенбу менен Эмбуду аркасынан ушундай кубала барды эле аэропортко чейин. Коркконунан Грозныйга коно турган самолет Москвага чейин кетти дедим. Коно албай коркту да. Туура эле экен, эмне болду? Туура самолет түшө элек бирок. Кандай түшө элек? Себеби Минздрав справка бергенде самолет түшөрү менен өлөт деген. Ал өлөт дегендер азыр өстөрү ачкадан өлөйүн деп атышат. Айлана, ушу маалга чейин түшпөгөн эмне деген самолет ал? Айлана аксакал, эми түшүнүңүзчү. Биздин учурган өрдөктөр түшпөй атат, онан ошо самолет түшөлү. Эгерде самолет түшкөн болсо, тигил өлөт эле да. Өлсө биздикилер похоронго барат эле да. Демек самолет түшөлү. Жанагы акыйкатчы эмне болду айтмакчы? Акыйкатчы бүттү. Анын да бир сөзүнө туруп алган киши экен ошолой. Жанагында эмне деп атты эле? Монтуп туруп алып, кичикей болуп алып, менин бомбам бар, жардырып берем деп атпады эле. Жардырдыбы? Siz aytkандай, менин бомбам бар, жарат деп атпады эле. Бул ошентип чуркап, нары бери чуркап жүрүп бомбасын жоготуп жүргөн окшойт. Жок, өзү Bizde ар кандай болушу мүмкүн. Тигил айтат, менде бомба бар, мунус айтат, менде бомба бар. Эчтеке жок. Бирөөндө эки ок бар эле, бирөөсүнөн да дайын жок. Бирөө ок бар дейт, бирөө гранатам бар дейт. Ошо жок окшойт го. Бомба болсо ушул Ырсалиевде барбы дейм да. Бир жарса ушул жарат. өзү элге чындыкты айтыш керек. Чындыкты айтып атабыз. Ачыгын айтыш керек. Ачык чындыкты айтып атабыз. Эч неме жашырбаш керек. Жашырган жокпуз. Мына кече эле айттык. Кудай буйруса жакында электр энергиясы кымбаттайт деп ачык эле айттык. Туура. Айтып атабыз. Свет кыйын болот. Свет кымбаттайт. Көмүр кымбат болот. Отундун альтернативдүү түрүнө өткүлө деп айтып атабыз. Түшүнүп атышабы? Эми баштары болсо түшүнүп аткандыр да, эми тезек деп айта албай атабыз да. Туура, эми өзү түшүнөт эми. Гүм деп айтайын дедим. Билип калышабы дедим да. Жакшы. Мынау филармонияңда эмне чуу чыгып атат филармонияда? Экөөнү апардык. Эки директор. Экөө башкасын дедик. Себеби бири тойго кетип калса, экинчиси отуруп турат дедик да. Экөө тең кетип калсачы? Бирөөсү башын ачып коюп эле келет кайра. Ой, анан Аптала. Ой, бирдемени мындай Абдулда бекиткен Катуураак эле айтчы. Абдулда бекиткен куралдар табылды дейт, табылдыбы? Мен бекиткен куралдар Абдулда бекиткен эмес, Абдулло бекиткени табылды. Эл да кызык, Абдулда менен Абдуллонун айырмасын билишпейт. Сен эмес. Кээ бирлери телефон чалып атат. Абдуллоян оружиядан бемейсизби деп. Меники эмес, биз бекиткен табылбайт ал. Ал өзүбүз да таппайбыз
bilesiz anasını. Жақсы. Bir Жақсы. gana jaman nerse, uşuğa cevap ver albayatım. Қайсыға? Janagı bağ 7 aprelde çet mamleketten caldap gelgen 13 snayperdi karmap kamap koyduk demedik bile. Ошентик пе? Oşonu ne 3 yıldan beri görsetmeye atasınlar dediler. Oşoğa cevap tapmayatım. Аны мындай кылыш керек. Мынтип эле айт. Чет мамлекетте снайперлердин бир олимпиадасы болуп калды эле. Кыргызстандан жөнөтө турган команда жок. Ошол 13 снайперди Кыргызстандын атынан жөнөтүп элек деп кой. Ey tıra yoldaş şef. Suriye'ye jönöttüm demeyim de. Сирияга, Афганистанга бир жака жөнөттү деп кой. Aytamızda kança mamlekette kança soğuş bolup atat. Kaysı mamleketli etkenin kaydan bileydi de var. O